Терек билесиңер эң көп кислород берген бактардын бири бул радиацияны да поглощать эткен бак. Ар бир дарактын түйүнө бир кумурска келип көлөкөлөсө да ошонун сообу Соо аябай күчтүү атпайбы? Ошонун баарына жазыла берет да. Саламатсыңар Каракол шаарынын тургундары. Бүгүн 4-апрель ишембилик. Каракол шаарынын гос органдары ишембиликке чыгып атышат. Жарымы бул жакта, жарымы пляжды, көлдүн жээгиндеги таштандыларды тазалоого чыгып атышат. Айта кетсек, бул 2022-жылы урматтуу президент Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен башталган Жашыл Мурас компаниясынын алкагында кылып аткан иштер. Каракол шаарыбызда 26-жылы 20 миңден ашуун көчөт тигүү иш планы бар. Анын ичинде бүгүнкү көрүп атканда номер 9 пристань аймагыбыздын, Каракол шаарыбыздын мына кичи парк кылып уюштуруп, бүгүн 3300дөн ашык көчөт тигилип атат. Буга бардык шаардык структуралар, кызматкерлер, жетекчилер менен кошо делимелеп чыккан. Андан тышкары бул бак тигүү аземден дагы тышкары субботник ишембиликке жараша көлдүн жээгинде тазалоо иштери да жүргүзүлүп атат. Тазалыкка көлдүн жээгин мына туристтик сезондор келе атат. Биздин өзүбүздүн жашоочуларыбыз барып көлгө түшө баштайт. Ошонун алдында бир сыра тазалап кетели деп бүгүн атайын бардык шаардык структуралар ушул жакка келдик. Биз дагы ошол учурда пайдаланып, Каракол шаар мэриясын ыраазычылык билдиребиз. Силер ушинтип уюштуруп, субботник кылып, ошо көлүбүздү таза кармасак, биз ойлоп атабыз деп жайында жыргап эле түшө беребиз да. Ага чейин даярдап, туристтерди да тосгонго даярданганга көмөк көрсөтүп атасыңар, силерге рахмат. Ишембилик акциясына Каракол шаарынын тургундарынын баардыгы кошулуп атат. Өткөн жума ишембилигибизде Каракол шаарынын ичи жана четиндеги аймактарын тазалоо иштери жүрдү эле. Бардык жашоочулар да кошулуп, өзүңүздөр күбө болгондой Караколдун ичи бир топ таза болуп калды да. Жашыландыруу чарбасынан деле сурасаңыз, дагы каяктар пландаштырылып атат. Эми кечке тазалоого эмете берсек, адамдар көнбөйт экен. Бир бак тиккенге, бир тазалыкка, бир сугарганга, бир ушинтип мындай өзүбүзгө да разнообразие кылып атабыз. Жаныбек мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү иш-чара боюнча кыскача маалымат берсеңер. Абдан болуп атат. Бияктын баарын көрдүк, ошо канча көчөт алып келип, канча отургуз. Бул паркты Жашыл Мурас деп биздин президентибиздин компаниясынын атынан 3300дөн ашык көчөт отургузулат. Көчөттөрдүн атын атай кетсек, бияка көк терегибиз отургузулду, бияк бетине ак терегибиз отургузулду. Анын негизги концепциябыз ошол да, бияка терек билесиңер эң көп кислород берген бактардын бири бул радиацияны да поглощать эткен бак. Бул аябай жакшы бактардын бири десек болот. Анан ортолоруна биз концепция кылып Крым соснасын тиктик. Анан көп жылдык кустарниктерди да отургузабыз, Кудай буюрса. Анан четине мажурум талды отургузабыз. Жалпысынан ошо 3300дөн ашык көчөт болот. Келечекте бияка ошол отургучтарды жасап, брусчаткалап, беговой дорожкасын жасап, чоң сейил бак болот да, Кудай буюрса келечекте. Ыраазычылык билдиргим келет. Шаарыбызда дагы байкап атабыз, көп өзгөрүүлөр болуп атат. Жаңы көчөттөр, жайында сонун гүлдөр отургузулду. Белгилей кетсек, ошо шаар ичине жалпысынан 20 миңге жакын көчөт отургузулат, Кудай буюрса. 100 миң гүл пландап жатабыз. Андан сырткары биз уже көп жылдыктарга да басым кылып атабыз. Ошо кыргызстандыктарга, Каракол шаарынын тургундарына айта кетчү нерсебиз ушул. Биз отургузган көчөттөрүбүзгө аяр мамиле кылып, жакын тургундар болсо чыгып 1-2 чака суу куюп койсо, мындай мен эмне кылдым кыргыз жериме, кыргыз элиме, ушу Каракол үчүн эмне кылдым деп өзүбүзгө суроо берип, бул бизге аябай чоң жардам болот да. Сиздерге да ийгилик. Рахмат. как выросла.
Биз да кичине болсо да салымыбызды кошобуз. Мол, чөнөктөр. Пациент. Чөнөктөр ал. Айдайте здесь посадим. Ток направляет. Да, я знаю. Не надо. Жак алып келгем дебей калсын. Эмети. Келгиле. Бизге буйруптур да. Ооба, силерге буйруптур э. Мен эки жакка сугатиктер чыкканда бир гана сала алам. Тим эле жей бербей чоң дейт. Так келгиле. Товар келеткенбиз, ошондой барбыз. Келиңиз эже. Эже менен жаңы таашаттар. Таашаттар келиңиз. Эртең жети келе келгем. Бүркүрө өнүп өсүп, шаарыбыз ушундай эле өнүп өсө берсин. Паркыбыз кийин, тиги неберелер менен кийин ушул жакта биз отургуздук эле деп тиги улан менен өткүрдүн ушу немеси калат. Та келгиле. Сиз уже немени ала келиңер беле? Адетти. Ооба, анан Даярдык менен кел. өзүм жеген интересно го, вообще чогуу жейсиз. Вообще силерге медаль мен даярдап коем үйдөн, эмкеде тагып. YouTube значоктор. Суу кимге сок? Мекенге болгон сүйүү же бир мындай бир мен түшүндүрө албайм да, кандай бир сезим алгандым да. Ошондон баштайсың да, баштадым да. Спасибо тебе за обед. Белгилүү блогерлерден бол Кыргызстан бизди сыйлык алган. Чоң рахмат адетте. Адилет мырза, саламатсызбы? Бүгүн жакшы иш-чара болду. Мына баары тарашты, канча көчөт отургузулду. Дарактын түйүнө бир кумурска келип көлөкөлөсө да ошонун соогу. Соо аябай күчтүү атпайбы? Ошонун баарына жазыла берет да. Бул отун болуп кеткенге чейин ошо сооттору жазыла берет. Аздык асты кык салынды. Мунун асты кык да. Асты кык, э? Асты кык, үстү кара топурак. Анан деген муну көрдүңүздөр да азыр себип атканда. Молар деген, бул деген борт суу сактап эле калчу нерсе. Тигини аралаштырып анан себип атабыз. Муну сепкенде могу киндикчесич молары өйдө жакты карап калбаса, муну бастырып салсак, бул уже өскөнгө кичине кыйыныраак болуп калат экен да. Мындай өсүмдүк деле койсо, бул деле как адам сыяктуу, дем алат, суу ичет. Дем алат, суу ичет. Бияк деген саздак болгонуна байланыштуу, ошон үчүн терек көп себилди да. Терек деген сууну алып, жалбырагына чыгарат да. Могу стойкаларды сетка тартканга эле ылайыктап цемент койдук. Буларын уже сугарабыз. Бул да өсүп кетиши шарт да. Чекелер дагы, чекелер да. Просто азыр мал сал арты берки кирбеш үчүн бул сетканы тартканга эле уже стойкаларды атак полный эле бак өсөт да. Жакшы. Ишиңизге ийгилик. Кийин возрастта болуп калгандар өтүп турасыз. Эстебесте баягы ачып алып, ушул мен ырымдап бүгүн бир эки бак отургуздум. Мисалы мен кызымды такай жаныма алып жүрөм да. Бул өсүп аткан келечек да. Баарын көрсү, кандай кишилер чогулат. Булар ойлоп атышат да, бак өзү эле өсүп калат депчи. Ар бир жаран келип. Жок, бул ар бир тиккен багыбызга муну кичинекей баладай эле караш керек да. Мээнетин кылса анан өсөт да.